Учурда интернетте таркап жатат, сиздин атыңыз аталууда. Рейдерлик жол менен ушул Жалал Абад облусунда бир заводдордун бирин тартып алган деген өңүттүү маалымат тарап жатат да. Ушул боюнча комментарий берип коюңузчу. Мына бүгүн дагы мен азыр эле көрдүм ол боюнча. Азыр көрүп угуп чыктым. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Советский Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алып атпайбы? Ол жерде чындыгында да, onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022 болсо эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге. Акчага сатып алгам, мен мына ачык айтканда канчага сатып алгам так билбей эткем, азыр 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тизектери бар экен эле.